Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү кезектеги сабактын темасы интеграл rx тамырасында ax квадрат плюс bx плюс c dx типтеги интегралдарды интегралдоо, ээлердин ордуна коюусу. Каралуучу маселелер. Биринчи сурообуз ээлердин биринчи ордуна коюусу, экинчи суроо ээлердин экинчи ордуна коюусу, үчүнчү сурообуз ээлердин үчүнчү ордуна коюусу. Балдар, биз ушул убакка чейин иррационалдык туюнтмалардын ар кандай ыкмалары менен таанышканбыз. Бүгүн квадраттык үч мүчөнү камтыган иррационалдык туюнтмаларды интегралдоо учурунда ээлердин ордуна коюуларды колдонуп караганга аракеттенебиз. Эгерде квадраттык үч мүчөнүн а коэффициенти 0дон чоң болсо, анда биз ээлердин биринчи ордуна коюусун колдонобуз. Башкача айтканда, тамыр ax квадрат плюс bx плюс c'ны белгилеп алабыз плюс-минус тамырасты ax плюс t менен. Өзгөртүү жүргүзүш үчүн биз тамырды оң белгиси менен алып өзгөртүү жүргүзөлү. Демек, тамыр ax квадрат плюс bx плюс c'ны белгилейбиз тамырасты ax плюс t менен. Бул барабардыктын эки жагын квадратка көтөрүп, өзгөртүү жүргүзсөк, биз төмөнкү туюнтманы алабыз. Мында ax квадрат минус ax квадрат өзара жоюшат дагы, бизде bx минус 2 тамырасты ax t барабар t квадрат минус c'га барабар болот. Мындан x'ты качан сыртына чыгарып, анан x'ты таап алабыз. X'ыбыз барабар t квадрат минус c b минус 2 тамырасында a t'га барабар. Эми табылган x'тин маанисин белгилеген жерге апарып коебуз. Тамыр ax квадрат плюс bx плюс c'ыбыз барабар тамырасты ax плюс t болчу. X'тин ордуна жаңы эле тапкан маанисин коебуз. t квадрат минус c бөлүнгөн b минус 2t тамырасты a плюс t'га. Эми бул x'тан дифференциал алабыз. Дифференциал алганда u бөлүнгөн v формуласын колдонобуз. Алгач алымынан туундалып бөлүмүнө көбөйтөбүз, анан минус бөлүмүнөн туундалып алымына көбөйтүп туруп бөлүмүнүн квадратына бөлөбүз. Мынакей t квадраттын туундусу 2t бөлүмүнө көбөйтөбүз. Минус формула боюнча бу жерде минус 2 тамырасты a. Ошондуктан минус менен минус плюсту берет да, 2 тамырасты a алымына көбөйтсөк t квадрат минус c бөлүнгөн b минус 2 тамырасты a t'нын квадратына барабар. dt. Эми каршыларды ачып жөнөкөйлөтсөк, жыйынтыгында биз алабыз 2bt минус 2 тамырасты a t квадрат минус 2 тамырасында a c бөлүнгөн b минус 2 тамырасты a t'нын квадраты dt. 2-ни качан сыртына чыгаргандан кийин төмөнкү туюнтманы алабыз. Төмөнкү интегралды чыгаралык. Интеграл dx бөлүнгөн тамырасында x квадрат плюс x плюс 2. Мында a'быз барабар 1. Ошондуктан ээлердин биринчи ордуна коюусун колдонобуз. Тамырды биз белгилей алабыз t плюс x менен. Эки жагын квадратка көтөрөбүз. Андан кийин x'ты качан сыртына чыгарып, мындан x'ты табабыз. x'ыбыз барабар t квадрат минус 2 бөлүнгөн 1 минус 2 t'га. Эми жогоруда биз дагы ушундай өзгөртүүлөр жүргүзүп x'ты тапканбыз. Эми салыштыралык. Формула боюнча t квадрат мына туру, c'ыбыз 2ге барабар, ошондуктан минус 2, b'ыбыз 1ге барабар, ошон үчүн 1. Формула боюнча минус 2 тамырасты a, тамырасты a'быз 1ге барабар, ошондуктан 2 t'га. Кийинки интегралды чыгарарда биз мындай өзгөртүүлөрдү жүргүзбөй, даяр эле мына x'тин формуласын колдонобуз. Эми белгилөөдөн мына биз мындан t'ны таап алалык. Себеби интегралдагандан кийин жыйынтыгында биз кайра t'нын ордуна өзүнүн маанисин коюшубуз керек. Демек, t'ыбыз барабар тамыр x квадрат плюс x плюс 2 минус x'ка. Эми тамырасты x квадрат плюс x плюс 2 туюнтманы таап алалык.
Бул белгилегенде t плюс x болчу. T'нын ордуна өзүн жазабыз да x'ин ордуна мына тапкан маанисин коебуз. Жалпы бөлүмгө келтирип жыйынтыгында биз алабыз t минус t квадрат минус 2 бөлүнгөн 1 минус 2 t'га. Табылгандардын баардыгын эми биз x боюнча дифференциалды дагы таап алалык дагы, анан барып интегралга коебуз. Дифференциалдын таап атканда u бөлүнгөн v эрежесин дагы колдонобуз. Мында t квадраттын туунусу 2t, көбөйтөбүз 1 минус 2t'га. Формула боюнча минус, бу жерде да минус 2 чыгат. Ошондуктан плюс 2 дагы t квадрат минус 2ге көбөйтөбүз дагы бөлөбүз 1 минус 2t'нын квадратына dt. Кашаларды ачып, окшош мүчөлөрүн топтоп, жыйынтыгында биз алдык 2 t минус t квадрат минус 2 бөлүнгөн 1 минус 2t'нын квадраты dt. Эми ушул табылгандарды баардыгын биз интегралга коебуз. Интеграл dx'тын ордуна, мына dx'тын ордуна коебуз. Бул туйтманы 2 t квадрат минус t минус t квадрат минус 2 dt бөлүнгөн 1 минус 2 t'нын квадраты. Андан кийин тамырдын ордуна бул туйтманы коебуз. 1 минус t квадрат минус 2 бөлүнгөн 1 минус 2 t'га. Мында 2t 1 минус 2 t'нын квадратынын квадраты кетет, мына кыскарат. t минус t квадрат минус 2 менен t минус t бул дагы кыскарат. Ошондо жыйынтыгында биздики 2 dt бөлүнгөн 1 минус 2 t'га барабар болот. Бул таблицадагы интеграл логарифманы берет. Ошондуктан бул барабар минус логарифм 1 минус 2t плюс s'га. Эми t'нын ордуна жана таап алган маанисин коебуз. Ал мааниси биздики тамыр асты x квадрат плюс x плюс 2 минус x болчу. Демек биздин интегралыбыз жыйынтыгында минус логарифм 1 минус 2 тамыр асты x квадрат плюс x плюс 2 минус x плюс s'га барабар болот экен. Эми ээлердин экинчи ордуна коюшун карайлык. Эгерде бош мүчөсү с 0дон чоң болсо, анда биз ээлердин экинчи ордуна коюшун колдонобуз. Башкача айтканда тамыр ax квадрат плюс bx плюс s'ны биз белгилеп алабыз xt плюс минус тамыр асты с менен. Эми өзгөртүү жүргүзүш үчүн биз тамырды плюс белгиси менен алып өзгөртүү жүргүзөлү. Жогору сыяктуу эле бул барабардыктын эки жагын квадратка көтөрөбүз. Андан кийин баардыгын бир жакка өткөзүп алып, окшош мүчөлөрүн топтойбуз. Мында с менен өз ара жоюшат дагы. ax квадрат минус x квадрат t квадраттан биз x квадратты кашан сыртына чыгарабыз. Ал эми мындан x'ты кашан сыртына чыгарып туруп, төмөнкү туйутманы алабыз. Башкача айтканда төмөнкү теңдемени алабыз. a минус t квадрат x квадрат плюс b минус 2t тамыр астында с x. Бу жерден x'ты дагы кашан сыртына чыгарып, жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратып алып, биринчи тамырыбыз x барабар 0 болот. Ал эми экинчи тамырыбызды табыш үчүн мынакей a минус t квадрат көбөйтүлгөн x плюс b минус 2t тамыр асты с барабар 0. Мындан x'ты тапсак, x'ыбыз барабар 2 тамыр асты с t минус b бөлүнгөн a минус t квадратка. Интегралды чыгаралык. Бизге интеграл 1 минус тамыр асты 1 плюс x'тын квадратынын квадраты бөлүнгөн x квадрат тамыр 1 плюс x квадрат dx интегралы берилсин. Мында с 0дон чоң болгондуктан ээлердин экинчи ордуна коюшун колдонобуз. Демек тамырды биз 1 плюс x квадратты белгилей алабыз x'ты плюс 1 менен. Себеби сыбыз барабар 1ге. Эки жагын квадратка көтөрүп, андан кийин бир жагына өткөзүп, x квадрат менен x'ты кашан сыртына чыгарсак, анда биздики x мына жалпы кашага x'ты чыгарсак, мындан x 1 минус t квадрат калат. Ал эми мында 1 минус 2t болот.
Эми мындан x биринчи биз барабар 0. Ал эми x экинчи биз барабар 2t минус 1 бөлүнгөн 1 минус t квадратка. Бул x'тан дифференциалды табабыз. 2t'дын туындусу 2 көбөйтөбүз бөлүмүнө 1 минус t квадратка. Формула боюнча минус, бирок t квадраттыкы минус 2t болгондуктан плюс 2t и 2t минус 1ге көбөйтөбүз дагы бөлөбүз бөлүмүнүн квадратына. Жыйынтыгында кашаларды ачып топтогондон кийин биз 2t квадрат минус 2t плюс 2 бөлүнгөн 1 минус t квадраттын квадраты dt'ны алабыз. Эми тамыр эмнеге барабар экенин жазып коелук. Тамыр 1 плюс x квадратыбыз барабар болчу xt плюс 1ге. Мындан x'тын ордуна биз табылган маанини коебуз. Мынакей 2t минус 1 бөлүнгөн 1 минус t квадрат көбөйтүлгөн тыга плюс 1. Жалпы бөлүмгө келтирсек, биз төмөнкү жыйынтыкты алабыз. t квадрат минус t плюс 1 бөлүнгөн 1 минус t квадрат. Интегралды дагы мындай туйутмабыз бар болчу. 1 минус тамыр асты 1 плюс x квадрат. Жаңы эле тапкан маанисин коебуз. Тамырдагы маанисин койсок, анда 1 минус мынакей t квадрат минус t плюс 1 бөлүнгөн 1 минус t квадрат. Жалпы бөлүмгө келтиребиз. Ошондо 1 минус t квадрат минус t квадрат плюс t и минус 1ге барабар. Мында окшош мүчөлөрүн топтогондон кийин биз төмөнкүдө жыйынтык алабыз. Минус 2t квадрат плюс t бөлүнгөн 1 минус t квадратка. Негизги туйутмаларды ордуна коюлганын баарын таап алдык. Эми интегралга барып коебуз. Интеграл барабар мынакей 1 минус жаңы эле тапканбыз. Мунун ордуна минус 2t квадрат плюс t'нын квадраты бөлүнгөн 1 минус t квадраттын квадратын койдук. Ал эми x квадраттын ордуна 2t минус 1 1 минус t'нын квадратынын квадратын коебуз. dx'тын ордуна, бул тамырдын ордуна t квадрат минус t плюс 1 бөлүнгөн 1 минус t квадрат. Ал эми dx'тын ордуна 2 t квадрат минус t плюс 1 бөлүнгөн 1 минус t квадраттын квадраты анан dt'га. Эми бул жерден биз карап отурсак, мындан t квадрат кашанын сыртына чыгарабыз. T'ны чыгарсак, аны квадратка көтөрсөк t квадрат. Кашанын ичинде калат минус 2t плюс 1дин квадраты. Мында алмаштырып жазып алсак болот. Мисалы, мына жерде 2t минус 1дин квадраты, мында 1 минус t'нын квадраты менен 1 минус t'нын квадраты кыскарат. Бул туйутма менен бул туйутма кыскарат. Ал эми бул туйутма менен мунун квадраты кыскарат дагы 1 минус t квадрат калат. Бул жерден ошондо 2t минус 1лер кыскарат. Ошондо жыйынтыгында бизде 2t квадрат 1 минус t квадраттын dt. Мында биз минусун чыгарып туруп бөлүмүн алмаштырып жасап алалык. Бөлүмдө t квадрат минус 1 деп, андан кийин бүтүн бөлүгүн бөлгөнгө аракет жасайлык. Демек, минус 1ди кошуп, кайра плюс 1ди кошобуз. Ошондо минус 2 бүтүн бөлүгүн бөлгөндө 1 плюс 1 бөлүнгөн t квадрат минус 1 dt. Бул таблицадагы эле интеграл болуп калат. Демек, мында 2t формула боюнча плюс логарифм. Мында орун алмаштырдык. Ошондуктан минусубуз плюс. Формула боюнча 1 бөлүнгөн 2a болчу. 2 менен 2 кыскарат дагы, бир жерде плюс t плюс 1 бөлүнгөн 1 минус t плюс s'га. Эми t'нын ордуна жанагы тапкан маанибизди коюп коебуз. T'быз барабар тамыр 1 плюс x квадрат минус 1ди x'ка бөлөбүз. Эми t'нын ордуна койсок, анда биздин интегралыбыз буга барабар болгон. T'нын ордуна койгондон кийин биз төмөнкү интегралдын маанисин алабыз. Минус 2 тамыр асты мынакей 1 плюс x квадрат минус 1 бөлүнгөн x плюс логарифм t'нын ордуна койдук. Жалпы бөлүм беребиз. X'тан буга дагы x'тан беребиз биринин үстүнө.
Анан x'тар кыскаргандан кийин биздики биринчи маанис калат. Мына минус 1 тамыр асты 1 плюс x квадрат минус 1 бөлүнгөн x. Ал эми экинчибиз x берсек x минус мынакей 1 плюс тамыр кайра x минус 1 минус тамыр плюс сыга барабар болот. Демек биз интегралдын маанисин ээлердин экинчи ордуна коюусун колдонуп таап алдык. Эми ээлердин үчүнчү ордуна коюусун карап көрөлү. Эгерде квадраттык 3 мүчөнүн ар кандай тамырга ээ болсо жана жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратылса, анда биз ээлердин үчүнчү ордуна коюусун колдонобуз. Башкача айтканда биз тамырды ax квадрат плюс bx плюс c'ны белгилеп алабыз. X минус альфа t. Альфа бул биринчи тамыр же x минус бета мынакей ажыраганда x минус альфа, x минус бета, ошондо x минус альфа t менен белгилеп алабыз. Кааласак x минус бета t менен дагы белгилесек болот. Эки жагын квадратка көтөрөбүз. Барабардын эки жагына квадратка көтөрүп, анан x минус ага бөлүп жиберебиз. Анда жыйынтыгында биздики а x минус альфа, x минус бета мына квадратка көтөрүп атабыз. X минус альфанын квадраты t квадрат. Эми x минус ага бөлгөндөн кийин биздики берден а x минус бета калат. А x минус бета берде x минус альфа t'нын квадраты калат. Анда мындан биз t'нын квадраты калды. Эми ax минус альфа бета деп кашаны ачып, мындан x t квадрат минус альфа t квадрат деп кашаларды ачып, x'тарды бир жакка топтоп алабыз. Ошондо a минус x t квадрат, анан x'ти кашанын сыртына чыгарсак, альфа бета минус альфа t'нын квадраты болот. Мындан x'ти тапсак, x'ыбыз барабар альфа бета минус альфа t квадрат а t квадрат бөлүнгөн а минус t квадратка. Эми бул x'тан дифференциал алабыз. Демек алымынан алабыз биринчи, анан бөлүмүнө көбөйтөбүз, анан кийин минус бөлүмүнөн алып алымына көбөйтөбүз. Кана алымынан туунду алсак t боюнча, анда бу жерде 2at. Бул турактуулуктан 0-гө барабар. Минус 2at көбөйтөбүз а минус t квадратка мына бөлүмүнө. Плюс дагы жанагыдай формула боюнча минус, бу жерде минус болуп аткандыктан плюс t квадраттыкы минус 2t квадрат минус t квадраттыкы минус 2tга барабар. Ошондо 1 плюс 2t альфа бета көбөйтүлгөн минус at квадрат бөлүнгөн а минус t квадраттын квадраты dt барабар. Эми кашаны ачабыз. Минус а квадрат t плюс 2at куб плюс 2 альфа бета t минус 2at куб бөлүнгөн а минус t квадраттын квадраты dt. Эми окшош мүчөлөрүн топтойбуз. Мына минус 2a 2at куб менен минус 2at өз ара жоюшат. Ошондо минус 2a квадрат t плюс 2 альфа бета t бөлүнгөн а минус t квадраттын квадраты dt. Эми мындан 2 альфа бетени жөн эле алмаштырып жазып алдык дагы. 2 альфа t'ны кашанын сыртына чыгарсак, анда бета минус а калат. Ошондо бөлүнгөн а минус t'нын квадратынын квадраты dt болот. Эми мындан dx'ти таап алдык. Интегралды чыгарайлык. Бизге төмөнкү интеграл берилсин. Интеграл dx бөлүнгөн x квадрат плюс а квадрат тамыр а квадрат минус x квадрат. Демек биздин тамырдын астына туйутма 2 тамырга экени көрүнүп турат. Тамырды биз t а минус x менен белгилеп аламыз. Анда эки жагын квадратка көтөрсөк, а квадрат минус x квадрат барабар t квадрат а минус x'тин квадраты. Так, мында формула боюнча ажыратып алсак,
жана а минус x'ка кыскартсак, анда бизде калат а плюс x т квадрат а минус x. Эми x'тарды бир жагына топтосок, ошондо x минус болчу берип, бияка келгенде плюс т квадрат x барабар а т квадрат и минус а. Мындан x'ты тапсак, x'ыбыз барабар а т квадрат минус 1 бөлөбүз 1 плюс т квадратка. Эми тамырды таап алалык. Тамыр астында а квадрат x квадратыбыз барабар болчу т а минус x'ка. Т өзү жазылат, x'тын ордуна биз тапкан майнусты коебуз. Демек а т квадрат минус 1 бөлүнгөн 1 плюс т квадрат. Анын үстүнө жалпы бөлүм беребиз. Ошондо биздики мына тыбыз өзү жазылат. А көбөйтүлгөн 1 а плюс аны т квадрат минус а т квадрат минус менен минус плюс а. Бул жерден а т квадраттар жоюшат. Так, өз ара жоюшкандан кийин ошондо ага аны коссок 2а т мынакей бөлүнгөн 1 плюс т квадрат болот. Так, эми dx'ты табабыз. Мындан dx'ты таап алганбыз. Бул жерден биринчи алымынан туундалса 2а т көбөйтөбүз 1 плюс т квадратка минус формула боюнча минус. Так, мындай 2 т мынакей көбөйтөбүз а т квадрат минус 1ге бөлөбүз 1 плюс т квадраттын квадратына. Эми кашан ачсак 2а т плюс 2а тнын кубу минус а т мынакей муну экөөнү да көбөйтсөк 2а тнын кубу минус менен минус плюс 2а т. Бул жерден 2а т кубтар кетет дагы 4а т калат дагы dt бөлүнгөн 1 плюс т квадраттын квадраты болот. Эми x квадрат плюс а квадрат уюлмасын таап алалык. Демек x квадраттын ордуна муну квадратка көтөрүп туруп анан кошобуз. Ошондо а квадрат т квадрат минус 1дин квадраты бөлүнгөн 1 плюс т квадраттын квадраты плюс а квадрат. А квадраттын үстүнө 1 плюс т квадраттын квадратын беребиз. Та биринчи квадратка көтөрүп алып туруп анан а квадратка көбөйтөбүз. Ошондо а квадрат тнын 4-чү даражасы минус 2 т квадрат болчу. Ага көбөйтсөк 2а квадрат т квадрат плюс 1 ага көбөйтсөк плюс а квадрат плюс эми а квадраттын үстүнө муну да квадратка көтөрүп туруп ага көбөйтүп туруп жазабыз. Демек а квадрат т 4-чү плюс 2а квадрат т квадрат и плюс а квадрат. Топтогондон кийин мында минус 2алар жоюшат. Ошондо 2а квадрат т 4 калат жана 2а квадрат калат. 2а квадраттын кашан сыртына чыгарсак биздики ошо т 4 плюс 1 бөлүнгөн 1 плюс тнын квадратынын квадраты болот. Булардын баарын биз даярдап алдык. Эми ордуна коебуз. Интеграл dx x квадрат плюс а квадрат тамыр асты а квадрат минус x квадрат болчу. dx'нын ордуна мынакей 4а т dt 1 плюс т квадраттын квадратын койдук. x квадрат плюс а квадраттын ордуна 2а квадрат т квадрат плюс 1 бөлүнгөн 1 плюс т квадраттын квадраты. Ал эми бул тамырдын ордуна 2а т бөлүнгөн 1 плюс т квадрат. Эми баардыгын жазып алып, мынакей муну бөлүмүнө түшүрдүк. 2а квадрат 4 плюс 4-чү даража плюс 1 бөлүнгөн 1 плюс т квадраттын квадраты 2а т 1 плюс тнын квадраты. Эми бул жерден мынакей квадраттар кыскарат. Ошондо биздики жыйынтыгында 1 бөлүнгөн а квадрат интеграл 1 плюс т квадрат dt бөлүнгөн 4-чү даража плюс 1ге барабар болот. Эми биз 1 плюс т квадрат бөлүнгөн т 4-чү плюс 1ди өзгөртүү жүргүзүп алабыз. Интегралдаганга ыңгайлуу болушу үчүн өзгөртүү жүргүзүп, муну биз 1 бөлүнгөн 2 деп жазып, көбөйтүү деп мына моундай түрүндө жаза алабыз. 1 бөлүнгөн т квадрат плюс тамыр асты 2 т плюс 1 плюс 1 бөлүнгөн т квадрат минус тамыр асты 2 т плюс 1. Жалпы бөлүмгө келтиребиз. Бияка т квадрат минус 2 т плюс 1ден беребиз.
Bunun üstüne t kvadrat plus tamыр asты 2t plus 1'den bereriz. Жалпы бөлümge келтиргенде ошондо биздики t kvadrat minus 2 tamыр asты 2t plus 1 plus t kvadrat plus tamыр asты 2t plus 1. Ал эми бөлümü 2 качан көбөйтүндүсү болот. Бул жерден байкап көрсөк 2 тамыр асты 2t'лар жоюшат. T kvadrat менен t kvadratты кошсок 2t kvadrat, 1 менен 1'ди кошсок 2 болот. Ошондуктан бул жерден биз 2'ни бөлүп жаратабыз, өзгөрүү болбош үчүн. Ал эми бөлүмүн көбөйтсөк, мынакей бөлүмүн кашаны ачып көбөйтсөк, анда t 4-чү даража минус 2 тамыр асты 2t куб, муну буга көбөйтүп атабыз. Анан буга и плюс t'нын квадраты плюс эми экинчи мүчөсүн тамыр асты 2t куб минус 2t квадрат и плюс тамыр асты 2t эми 1ге көбөйтөбүз. t квадрат минус тамыр асты 2t плюс 1. Окшош мүчөлөрүн топтоп жыйнагандан кийин биздики бөлүмдө t 4-чү даража плюс 1ге барабар болот. Мына өзгөрүү болгон жок. Ал эми алымында биздики 2t квадрат плюс 2 болот. Демек 2'ни чыгарганда кыскарат дагы, бул туйутма калат. Демек биз бул туйутманын ордуна азыр бул 1 бөлүнгөн 2 анан көбөйтүлгөн мына мунугу туйутманы жазып алсак болот. Так, эми интеграл деп туруп жазып алабыз. 2'ден 1, 1 бөлүнгөн а квадрат бизде бар болчу, аны жазганбыз. Анан бул туйутманы жаздык. Эми бул туйутманы биз тамыр асты 2 плюс t плюс 1'дин квадраты деп жазып алсак, жыйынтыгында биз ушуну алабыз. Так, мында 2 чыгат, ошон үчүн биз 2 кайра көбөйтүп жиберебиз. Мында дагы биз эгерде квадрат түрүндө жазып алып толук квадратын бөлсөк, анда биз туйутманы ала алабыз. Мисалы мынакей тамыр асты 2'nin квадраты 2t квадрат плюс 2 тамыр асты 2t плюс 1. Анан өз үстүндө 1'ибиз бар, плюс 2 болот. Ошон үчүн 2'ни кашан сыртына чыгарып жиберсек, мына 2 менен жоюшса эч кандай өзгөрүү болбойт. Эми биз толук квадратты бөлүп алгандан кийин биздин бул интегралыбыз арк тангенсти берет. Демек арк тангенс тамыр асты 2t плюс 1 плюс 1 бөлүнгөн 1ге болмок. Бирок 1 болгондон кийин демек бөлүнгөн 1'ди жазбайбыз. 1 бөлүнгөн а болмок. 1 бөлүнгөн а да 1ге болгон үчүн да жазбайбыз. Экинчи учурубуздагы арк тангенс тамыр асты 2t минус 1'ди берет. Плюс с. Эми биздин интеграл эң аянда жыйынтыгында ордуна койгондон кийин t'нын маанисин ордуна койсок, анда 1 бөлүнгөн 2 тамыр асты 2 а квадрат арк тангенс тамыр асты 2 ордуна тамыр а плюс x бөлүнгөн а минус x, анткени t ушуга барабар, плюс 1 плюс арк тангенс тамыр асты 2 тамыр а плюс x а минус x минус 1 плюс сга барабар болот. Так, эмесе балдар, мына ушуну менен биз 3 учурун карадык. Ар бир учурун өзүнчө ордуна коюусун эске алуу менен силер эмкиде каалаган интегралды чыгарсаңар болот. Эгерде ошол шартка туура келсе. Болгону кийинки чыгарып атканда коэффициенттерин убара болуп таппайсыңар, даяр чыгарып койгон коэффициентти эле ордуна кое бересиңер. Эмесе ушул сабак ушуну менен сабагыбыз аяктайт. Көңүл бурганыңарга рахмат. Эмки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болгула.